Эфир столантабыз, бизде конокто ырчы айым Анель студиябызда. Андыктан келиңиздер маекти күттүрбөй узаталы. Саламатсыздарбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен. Кандай, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Канчада турдуңуз бүгүн? 6-да турдум окшойт. Бул адатпы же болбосо бүгүн эле ушундайбы? Ар кандай болуп калат. Көбүнчө ушу эфир, концерттерге туруш керек болуп калат. Өзүңүз тууралуу кененирээк тааныштырсаңар. Анель канча жашта, эмне менен алектенет? Анан жүзөө менен кандай байланышыңыз бар? Анель, ырчы бичи Анель деп таанышат көбү. Элге көбүнчө эң башында Кара Жорго бии менен таанылганмын. Анан ырларын жаздырдым. Таба албайсың ыры менен таанышат көбү. Таба албайсың деп калышат. 18-де мен. Былтыр Кыргыз Республикасынын маданият мыкты кызматкери болдум. Куттуктайбыз. Рахмат. Буюрса дагы жаңы жакшы ырлардын үстүндө иштеп жатабыз. Эфирден сырткары клип тарттырып жатабыз деп айттыңыз. Азыркы убакытта түнкү лирика ырга клип тартып баштадык. Буюрса бүтүп эле сиздерге алып келебиз. Сонун экен. Чыгармачылыкта апам продюсер деп айттыңыз. Кандай кызматты кылат? Эмне себептен ушул чечимге келдиңиздер? Апам өзү чыгармачыл адам болгондон кийин апам көп жылдар алпарчы болуп жүрдү, ырдайт. Апамды ээрчип жүрүп эле ошо чогуу иштешип калганбыз. Апам ырларды тандайбыз чогуу, кийимдерди тандайбыз, ырды жазабыз. Айтор Демек жалгыз кыз окшойсуз. Күчүүсү мен. Ошон үчүн эркеси. Балким ошол үчүн. Түшүнүктүү. Табитиңизге жаккан стиль. Кайсыл стилдеги ырларды көбүрөөк ырдасам деп кыялданасыз? Стиль бөлбөйм деле, жакшы ыр болсо, мааниси жакшы болсо, обону жакшы болсо ырдай берем. Рок деле ырдай берем. Ошо азыркы ырдала турган ырды уктук четинен, абдан өзгөчө ырды тандапсыз да. Мен Анель дегенде башка образды элестетем да. Азыр чында угуп алып, бир аз таң калдым ушул ырды. Бул эмне себептен ушул ырды тандадыңыз? Чет элдин ырларын көп угам, көп ырдайм. Анан баягы таңкы шоула болуп аткандан кийин көбү жаңы туруп атат, көбү даже тура элек. Анан шаңдуу ырлардан азыркы убакта популярдуу болуп жаткан ырлардын бири. Ошол үчүн элди бийлетейин деп. Чет тилде сүйлөйсүз демек. Акырын чүт-чүт. Негизи сиз лирикалык ырчылардын катарын толукташсаңыз керек. Ушинтип айтсак туура болот, Көп айтышат. Көңүлүңүзгө демек ушундай ырлар жагат. Балким дагы кошулаттыр, буюрса башка стилдер. Мен бир нече баягы кызыктуураак суроо бергим келип турат да. Кыргыз шоу-бизнес чөйрөсүндө кайсыл айымды эң сулуу деп эсептейсиз? Балким кыргыз эмес, башка. Жок, кыргыз. Кимди кумир тутасыз же? Балким. Кимдин ырлары жагат? Кумир тутуп деле көргөн эмесмин, бирок жактырам, угам, көп ырчылардын ырларын сыйлаймын. Эң сулуу деп. Эң сулуу Саламат эжекебиз го дейм. Демек репертуарын негизи баары эле сулуу, анан эң биринчи ошо Саламат эжекемди эстеп кеттим. Кимди карап түздөнөсүз, мен ушундай болсом экен деп? Кимди карап түздөнөм? Негизи ар бир адам өзүнүн идеал туткан адам болот да. Чыгармачылыкта көбүнчө бир ырдын көбүрөөк, бир ырчынын көбүрөөк ырларын угуп, стилин жакшы көрүп, билбейм, башка чет өлкөнүкү балким. Түздөлүп караган бир эле адам эмес болуш керек. Ар кандай мыкты ырчылар бар. Чет өлкөлүктөр окшойт анда, чет өлкөдөн айтып берсеңиз. Айтайынбы, атын айтайынбы? Айта бериңиз. Эстей албайт экенмин, эми баары эле жагат. Бейонсе. Бар, кичине. Меган Трейнер. Тоже бар, кичине.
көп бурчулардан жакшы жерлерин алганга аракет. Макул. Эң сонун бүгүн биз эл билбеген жоруктар деген темада сүйлөшүп жатабыз. Анан сөзсүз түрдө сиздин жашооңуздагы жоруктар коштоп турат болуш керек, же болбосо буга чейин коштоп келген, балким айтор ушул тууралуу айтып берсеңиз. Мен сиздердин сурооңуздарды туура түшүнсөм, кичинекей кезимдеги жорукту эстеп кеттим да. Апам конок чакырган болчу үйгө. Апамдын достору келген биздин үйгө. Мен кичинекей болчумун, мектепке бара элек. Анан келип мамамды юбкасынан тартып, мен ыр айтып берет элем, приз алат элем депчи. Анан макул деп, анан мамам тамак алып келип калды, анан коноктор тамак жебей туралы, угуп алалы деп, анан мен ырды баштадым. Ырды айтып, токтобой койдум. Айтып атам, анан коноктор уже күлүп баштады. Курсактары Ачты. Анан кийин бул бир китептин баарын жаттап алган окшойт депчи. Анан ошо бир китептерди жаттап койчумун кичинекей кезимде. Ушундай окуя болгон. Азыркы убакта мындай эл билбеген жорук болсо, жорукка кире билбейм, ырлар жазам. Эл билбейт, эми билет уже. Балким айтып бересиз азыр жазган ыры, эсте калган ырлар болсо керек сөзсүз түрдө. Буюрса элге өзүм чыгарам буюрса. Демек сиз бир китепти жаттаганды билсеңиз, демек мындай орусча айтканда памятиңиз, эс тутумуңуз абдан жакшы экен. Ошондой окшойт. Азыр деле ошол жорук калдыбы? Эми баары калган жок го, бирок кичине болсо. Бул адамдардын жүзүн демек жаттап каласыз, эстеп каласыз. Жүзүн жаттап калам. Бар, мисалы 1 жыл, 2 жыл көргөн адамдарды деле эстеп, кийинки жолукканда, мен сени бул жерден көргөм деп эстеп жүрөсүз. Же болбосо сиз баягы адамдар бар го, бир жерден көргөндөй болуп атам депчи. Мен негизи мен аттарды жаттай албайм да. Мага абдан кыйын. Беттерди жакшы жаттап калам. Сизде кандай? Меники да уже сиздикиндей да. Аттарды жаттай албайсыз. Бирок кайсы жерде көргөнүн эстей алам, анан атын эстей албай калышым мүмкүн. Азаматсыз, бала чагыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кайсыл жерде өттү, баягы кичинекей кезде подъездин астында, балким же болбосо жер тандап короодо резинка ойлорун ойлоп жүргөнбүз, мак деген жерге чийип алып, секирип ойноп калчык дегенде. Кичинекей кезимде деле чыгармачыл ыр-чордун арасында өскөнмүн. Апам ырдап, апам гастролдоп жүрчү, апамды ээрчип, ырларын угуп, ырдаган ырларын баарын жаттап, сүйүү ырларын берилип ырдачумун, кошулуп ырдап калчумун. Ошо. Апаңыз гастролдоп жүрчү. Ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз. Ошо апам Ажар Эсенбаева кетейин. Ошо жаш чагынан эле музыкалык мектеп ачып, музыкалык мектептин директору болуп иштеп, көп аспаптарда ойноп, ырдап жүрчү. Анан апам гастролдоп ырдап жүргөндө мен ар дайым жанында жүрчүмүн. Негизи көбүнчө ата-энелердин кыялын балдар ашырат деп калышат да. Бул сиздин каалооңуз болду же апаңыздын каалоосу болду ырчы болушуңузга? Апамдын деле каалоосу болду болуш керек, анан бирок мен өзүм аралашып, өзүм кичинекей кезимен эле жактырчумун, каалоочумун. Жакшы экен. Окуу жайды деле ушул кесип менен аяктагансыз. Же башка кесипте окугансыз? Бибисара Бешеналиева атындагы искусство университетин бүтүрдүм. Ал эми ар бир эле кыздын барар жери күйөө дейт. Турмушка чыгам деген пландар барбы? Эми убакыт көрсөтөт, буюрса. Негизи чыгармачыл инсандар көп эле, мен өзүм өнда билем, башка тааныш кыздарыман билем, көбүнчө турмушка чыккысы келбегендер болот. Эмне дегенде карьерасына ушунчалык сүйгөн инсандар болот. Ал эми чыгармачыл бул наркотик сыяктуу деп билем да. Эмне дегенде бир кирип кеткенден кийин башотуң менен кирип кетесиң. Чыгыш абдан кыйын. Ошого кошуласызбы? Негизи сенин оозуңан ушундай суроолор аябай кызыктуу болот. Мен ойлойм, эми адам өз сүйгөнүн тапса, кандай жумушта иштебесе, баарын алып кетсе болот. Демек, жүрөгө сүйгөлүүлүк. Ошондой окшойт. Асель кыйнабачы.
Анель, кантсе дагы сизге жакшы бир өмүрлүк жар табып, дүлөө табып, бакытыңызды табууга сөздөр тилектешпиз. Ал эми баягы Асель ушунчалык реклама кылган, пиар кылган ырыңызды ырдап бериңиз эми. Ооба, баса белгилеп кетчү нерсе, азыр экрандын сыртында продюсеры апасы аябай сарсана болуп, көздөрү башкача күйүп отурган кези, бул нерсеге да экөөбүз кол чабып койбосок болбойт. Эмне дегенде апалар аман болсун, бар болсун. Негизи адам баласынан бир гана энели күйөт деп ойлойм да. Ошондуктан энелер бар болсун. А сизди болсо сахнага чакырабыз. Өзгөчө ырды аткарып берүүнү суранабыз. Ооба, сөз түрдө. Бизди конокто өзгөчө жоруктар менен бир китепти бир окуп жаттап алган ырчы айымыбыз Анель болду. Чет тилде сиздерге чыгармасын аткарып бермекчи. Анда көрүңүз. Feel the same.